Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу момун мусулман бир тууган. Келиң бир сиз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманына бир кайтсак. Бул айтыла турган хикая Абу Муса аль-Аш'ари радыйаллаху анхудан риваят кылынган хадисте мындай баяндалат. Абу Муса аль-Аш'ари радыйаллаху анху айтат: бир күн мен үйүмдөн жакшылап дарат алып, ошол күнүмдү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен бирге өткөрүүнү максат кылдым. Ниет кылдым да дарат алып үйүмдөн көчөгө чыктым. Пайгамбарыбызды издеп жөнөдүм. Адатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүк учурда мечитинде болот эле. Ал кезде мечит казылык иштерин дагы, башка илим мажлиси дагы бардык иш мечитте болот эле. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүк убактысын ушул мечитте өткөрөт эле. Анан мечитке туурадан туура эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды издеп үйүнө барбастан мечитке эле бардым. Мечитке барсам адамдар айтты: азыр эле пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чыгып кетти деп айтышты. Алар айтышты: баланчы бакка кетти деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээде Арис деген бир бакка барат эле. Ошол бакта бир Арис деген кудук бар эле. Ошол кудуктун аты менен ошол бак аталып калган эле. Кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол бакка барып дем алып, суунан ичип эс алат эле. Анан мен ошол Арис деген бакка бардым. Барсам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде экен, бутун шымалап, кудукка бутун салып отуруптур. Анан салам берип: "Я Расулулла, Аллахтын элчиси, бүгүнкү күнүмдү сиз менен өткөрүүнү чечтим. Мен сизди ушул эшигиңизди карап турсам, сизге келген адамдарды сизден уруксат сурап, сизге киргизип турсам, мына ушул бүгүнкү кызматым сизге ушул болсун" деп ошо эшиктин алдында туруу милдетин алдым дейт. Анан эшиктин алдында турсам, бир убакта эле эшик такылдап калды. "Кимсиң?" деп сурасам, Абу Бакыр радыйаллаху анху келген экен. "Мен Абу Бакырмын" деп айтты. "Токтоп туруңуз анда, мен пайгамбардан, Аллахтын элчисинен уруксат сурайын" деп. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип: "Я Расулулла, Аллахтын элчиси, Абу Бакыр келиптир" деп айттым. Ошондо Аллахтын элчиси: "Эшикти ач, аны киргиз. Жана ага бейиштен сүйүнчүнү, аны бейишке кирерин ага сүйүнчүлөп кой" деди. Мен барып эшикти ачып: "Кириң. Аллахтын элчиси сизге бейишти сүйүнчүлөдү, бейишке кирет экенсиз" деп айттым. Анан Абу Бакыр дагы келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына отурду. Бутуну шымалап, мындайча түрүп, кудукка бутун салып, пайгамбарыбыздын жанына отурду. Анан барып мен эшиктин алдында турдум. Анан көп өтпөй эле бирөө келди. Эшик такылдатты. "Кимсиң?" десем, "Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху экен." "Умар ибн Хаттаб менмин" деди. "Умармын" деди. "Анда туруп туруң, мен азыр пайгамбардан уруксат сурайын" деп пайгамбарыбыздын алдына келдим. "О Аллахтын элчиси, Умар радыйаллаху анху, Умар келиптир" дедим. Пайгамбарыбыз: "Эшикти ач, кирсин, жана ага бейишти сүйүнчүлө" деди. Мен эшикти ачып: "Кирүүңүзгө уруксат. Аллахтын элчиси сизге бейишке кирүүңүздү сүйүнчүлөдү, бейиш менен сүйүнчүлөдү" деп айттым. Анан Умар радыйаллаху анху дагы бутун шымалап, бутун түрүп, пайгамбарыбыздын жанына келип, кудукка бутун салып отурду. Умар ибн Хаттаб бир жолго түшсө, шайтан башка бир жолго түшкөн. Карасаңыз, ушул киши намазда бычакталган кезде ушул баласы келип башына жастык коюп, баш жаткырган кезде: "Балам, жастыкты алып кой, мен башымды жерге кой" деп, "Аллах мени кечирер бекен" деп, Аллах мени кечирер бекен деп Аллах Тааладан коркуп
жаннат сүйіншіленсе дағы. Ушундай коркуп Аллах мени кечирер бекен деп өтүп кеткен сахаба бул. Абу Муса ал-Ашари айтат, радияллаху анху, анан эшиктин алдына барып турдум. Турсам дагы бирөө такылдатты. Кимсиз десем, Усманмын деди. Анан туруп туруң, мен пайгамбардан рухсат сурайын деп пайгамбарыбызга келип, я Расулуллах, Аллахтын элчиси Усман келиптир дедим. Пайгамбарыбыз айтты. Жана Абу Муса, я Расулуллах, Аллахтын элчиси Усман келиптир десем, кирсин, бирок ага кичине мусибат, машакат, кыйынчылык, кичине мусибат жетет, анан бейишке кирет, ушуну сүйүнчүлөп кой дедим дейт. Ушуну сүйүнчүлө деп айтты дейт Аллахтын элчиси. Ошондо мен эшикти ачтым. Усман радияллаху анху кирди. Кичине башыңызга мусибаттар жетип, анан бейишке кирет экенсиз. Аллахтын элчиси сизге бейишти сүйүнчүлөдү деп айттым. Анан Усман радияллаху анху дагы келип, пайгамбарыбыздын эки жанында отурган Абу Бакр Умардан, кичине пайгамбарыбыздан Абу Бакр Умардан кичине арыраак барып, ал дагы кудукка бутун салып отурду. Ушул хадистин риваятчыларынан бирөөсү Сайд ибн Мусайиб айтат, табииндерден, Абу Бакр менен Умардын пайгамбарыбыздын жанында отуруусу, пайгамбарыбыз аламдан өткөндөн кийин Абу Бакр дагы өлгөн кезде пайгамбарыбыздын жанына көмүлдү. Ал эми Усман радияллаху анху Бакый көрүстөнүнө, Бакый кабырына көмүлдү. Ушундай отургандыгын Сайд ибн Мусайиб ушундай түшүндүрмө берген экен. Чындыгында эле Абу Бакр менен Умар пайгамбарыбыздын жанында кабыры, пайгамбарыбыздын кабырынын жанында, алардын кабыры, Усмандыкы болсо, радияллаху анхунуку болсо, Бакый көрүстөнүндө, Бакый кабырында, Бакый кабырстанында. Мына Абу Бакр Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин халифалар. Усман радияллаху анху, Умар радияллаху анхудан кийин эң чоң халифа. Мына ушул Хулафай Рашидиндердин сүннөтүнө, пайгамбарыбыз бекем кармагыла деген. Мына ошондуктан эч качан инсан өзүнүн бир жакшы бир амалы менен мындай көңүлү толуп, менен бейишке кирет экенмин деп чечим чыгарып албоосу керек. Жакшы ишти жасоо оңой, эгер ыхлас кылынса. Бирок аны аспеттеп, этияттап, кыямат күнгө Аллахтын алдына алып баруу ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ушул чоң сахабаларга бейиштен сүйүнчү келсе дагы коркушкан Аллах Тааладан. Аллах Таала өзүнүн корккон таква пенделеринен кылсын. Аллаху а'лам.